Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Алгач өлкө башчысы Анналена Бербок айымды Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясынын президенти болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктап, ишине ийгиликтерди каалады. Андан соң дээрлик бир кылым бою жер жүзүндө тынчтыкты, коопсуздукту жана өнүгүүнү коргоп келген уникалдуу уюм Бириккен Улуттар Уюмунун 80-нчи жылдыгын белгилеп жатканын баса белгиледи. Өткөн 80 жылдын ичиндеги көптөгөн чыр-чатак, жаңжалдарга карабастан, Кудайга шүгүр, дүйнө 3-чү дүйнөлүк согушка дуушар болгон жок. Мындай аламатты болтурбоодо албетте Бириккен Улуттар Уюмунун орду чоң. Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учурдагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар Уюму моралдык бийлиги жана институттук потенциалы бар бирден бир универсалдуу уюм бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстан саясий туруктуулук жана жүрүп жаткан социалдык экономикалык өсүштөр менен сыймыктанабыз. Бул жетишкендиктер бизге оңой келген жок деп билдирди президент Садыр Жапаров. Биз үчүн эркиндикке жана көз карандысыздыкка жетишүүнүн куну кымбатка турду. Бирок мен бир нерсени ишенимдүү айта аламын: Кыргызстан өзүн мамлекет катары түптөй алдык. Бул жетишкендигибиз бизге келечекке карай чоң максаттарды коюуга мүмкүнчүлүк берди. Эл аралык уюмдар, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму да Кыргызстанды Евразия континентиндеги эң эркин жана туруктуу, күчтүү жарандык коомго ээ болгон мамлекеттердин бири катары тааныйт. Коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана келишкис күрөш Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп калды. Бүгүн биздин алдыбызда эртеңки күндүн талабына ылайык саясий жаңылануунун жана экономиканы өнүктүрүүнүн милдети турат. Биз инвестициялык климатты жакшыртуу милдетин койдук, маалыматтык коомду, адилет жана ачык мамлекеттик башкарууну кура баштадык. Өлкө башчы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө өлкөгө салынган санкцияларды негизсиз деп атап, муну өлкөнүн ички ишине тийгилишүү деп атады. Жакынкы чыгыштагы, анын ичинде Газадагы кырдаалга токтолду. Ал Газадагы аяосуз кагылышуулардын айынан эбегейсиз жоготууларга учурап жаткан Палестин элине тилектеш болуш керектигин жана ага кайдыгер кароого болбосун билдирди. Ал өз сөзүндө дүйнөдөгү учурдагы абалга дүйнөдөгү согуштарды токтотууга чакырды. Үрөй учурган окуяларды токтотуу үчүн дагы эмне кылуу керекпиз?